Бакыт алып келбеген байлык. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Бүгүн үйгө кетпесем болбойт деди чекесин тырыштырган Самара. Жаш жигиттин кучагынан туруп жатып. Эмне болду? Күйөөм шекишип жатат, үйгө түнөбөй жатасың деп. Анын үстүнө мындай кейпим менен барсам. Самар, деди тиги жигит, аялдын сөзүн бөлүп. Койчу ошонуңду, кел ажыраш. Жиндүү болбочу, эл эмне дейт? Балдарымдын бетин кантип караймын? Эл эмне, унутат, ажырашкандан сен эле эмессиң да. Азыр сен балдарыңды ойлоп жатасың. А бирок эртең алар өз турмушу менен болуп сени унутушат. Самар, мен да мынтип жашырынып жашагым келбейт, тажадым. Кел андан көрө алыстарга кетип калабыз. Өлкөдөн чыгып кетебиз, жаңы жашоо курабыз. Балдар убагы келип сени кечирет. Бирок мен деп эки анжы ойго түшүп, аялдын чайналып жатканын көргөн куу жаш жигит андан бетер күйүлөп алдаганга өттү. Самар, болду, эми калган өмүрүбүздү өзүбүзгө арнайлы. Ансыз да өтө эле кечигип жолуктук. А эгер жок десең, мен сенин башка тынчыңды албайм. Бул экөөбүздүн акыркы жолугушуубуз болот. Өзүн жалооруп карап турган жигиттин көздөрүнөн көзүн ала качты Самара. Анын акыркы жолугушуубуз болот деген сөзүн көкүрөгүн тепчип өтүп, ичи тызылдап кетти. Коштошкусу келбеди. Мындай бактылуу кумарга толгон түндөрү бүтүп калышын каалабай турду. Атүгүл коркуп да кетти. Бул жигит азыр кетип эле өзү дагы муздаган сезимдери менен калып кетишинен коркуп кетти. Чын эле, деди ичинен. Балдарым чоңойду, өздөрү менен болуп баратышат. Ал эми Азиз болсо мынтип жан эргиткен сөз айтмак турсун. Менин тирүү өлүү экеним менен да иши жок жашайт. Андан көрө качып кетип өзүм үчүн жашаганым оң. Азиздин акчасын бир аз алганым жетет экөөбүзгө. Андан аркысы калса деле Азизге жетип ашат, деп ойлонуп жатты. Самаранын ойлонуп жатканын көргөн жигит ичинен кымыңдап алды. Демек баары пландагыдай баратат. Макул, кетебиз бул жактан. Сен сөзүңдө турасыңбы? Мени таштап кетпейсиңби жарым жолдон? Самара жигиттин көздөрүнө кадалып карады. Кантип мен сени таштап кетейин, деген жигит Самаранын колдорун өбүп алды. Анда мен даярмын сени менен кеткенге, деди Самара. Бирок мен андан аркы жашообузга бир аз акча иштеп алайын, анан кетебиз, деген жигит акырын унчукту. Акчадан камсанаба, аны мага кой. Андан көрө сен бизге билет караштыр, баарын дайын кыл, акчаны мен берем, деди Самара чечкиндүү. Тиги жигитке болсо мына ушул гана сөздөр керек болуп жаткан. Макул жаным, сен айткандай болот, деген жигит Самараны бекем кучактап өбүп алды. Самара ушул жерде жашоосунда оңдоп болбос ката кетирип алганын сезген жок. Анын бул аракети не деген тобокелдерге, өмүргө бааланаарын билбей эле бул кадамга барды шордуу аял. Сүйүү деп жүрүп өзү ошол жалган сүйүүнүн курмандыгына айланып, азап чегээрин билген жок. Аттиң десең, ошондуктан пенде болсок керек, жүрөк сүйүнткөн нерсе үчүн баарын садага чаап ийет экенбиз го. Илим көздөрүн ачып алгач кайда экендигин аңдай албай шыпты тиктеп көпкө жатты. Башын көтөрүп, эки жагын карап бөлмөдөгү өзүнө тааныш буюмдарды көрүп, анан өз үйүндө экенин билди. Ошол убакта телефонуна чалуу келди. Караса, Хан деген жазуу. Алло, деди Илим уйкулуу үн менен. Ойгондуңбу, Баатыр, деген Хандын каткыра сүйлөгөн үнү угулду. Ооба, кандайсыз? Биз жакшы, Баатыр. Сен кечээ оюндан утулуп калып, үйүңө барганда атаңдын артына жашынып, унааңды балдарга бербей коюпсуң. Байке, мен үйгө кандай келгенимди да эстей албайм. Атам билсе теримди сыйрыйт. Башка жол менен бүтүрсөк болбойбу? Жигит, бул оюн чыныгы эркектердин оюну. Утулдуңбу? Чыда. Уттуңбу? Ал баарын. Кааласаң бүгүн кел, оюн болот. Уткуруп жиберген нерсеңдин баарын кайрып аларсың, деди Хан. Даректи айтыңыз, деген Илим. Хан айткан даректи жазып алып, шашыла кийинип үйдөн чыгып кетти. Ал убакта үйдө эч ким жок болчу. Баары өз жумуштарына кетип жалгыз калган эле. Хан ай чырактын артынан аңдып жүрүп, жакынкы күндөрдөн бери кыздын айланасында бир жигит пайда боло баштаганын байкады. Көптү көрүп, адамдарды бир карап ким экенин болжоп билген Хан
Эдилдин башка жактан келген экенин, жөнөкөй адам эмес экенин дароо билди. Экөөнү көпкө чейин күзөтүп жүрдү. Кыздын күлмүңдөгөн көздөрүнөн Эдилди тиктегенинен кыздын да жигитке кайдыгер эмес экенин көрдү. Кызганыч башына тээп, колдору калчылдап кетти. Минтип убакытты созуп отургусу келген. Адатынча өз билемдикке салып айчыракты ээлеп алууну пландап жатты. Өзүнө ыңгайлуу учурду күтүп жүрдү. Самара атайын күйөөсү нөөмөткө турган убакытты күтүп жүрдү. Үйдөн эч жакка чыккан жок. Күйөөсүнүн эмне болду деген суроосуна ооруп жүрөм деген шылтоон айтып, башын ороп, уктоочу бөлмөсүнөн чыкпай жатты. Качан гана Азиз түнкү нөөмөтүнө кеткенде алдын ала даярдап койгон жолго көтөрчү чакан сумкасын алып, шаардын четиндеги мурунку үйүнүн ачкычын алды да үйдөн чыгып кетти. Ал болжогон жерине келгенде көгүм түшүп калган эле. Үйдүн бүт элек жагына өтүп, Азиз экөө көмгөн жанагы бир дипломат акчаны казып жатты. Шашылгандан бир жагы бирөө келип калат деп коркуп жаткандыктанбы, колдору тим эле калчылдайт. Эптүү деле каза албай жатты. Көптөө барып, өзүнүн көл шалболо тергетип араң казып чыкты дипломатты. Ачып катар тизилген акчаларды көпкө карап отурду. Акчанын, байлыктын сыйкыры да мына ушунда окшойт. Азыр эле чарчаганы, корккону жоголуп, жайнап турган долларларды карап, денеси жыбырап кетти. Азиз экөө ушунча иштетсе да бир дипломат акчанын чекеси да коюлбаптыр. Бир эле пачкасына ушунча мал мүлк жыйнашыптыр. Эми мунун баарын иштетсе кандай жашоо болоорун акылына сыйдыра албай турду. Бул жака келе жатып акчадан бир аз эле аламын деген оюнан айнып, акчанын баарын алып кетмей болду. Казып койгон жерин чала була жаап, бир дипломат акчаны көтөрүп, кандай келсе ошондой кайра жолуна түштү аял. Дал ушул учурда Илим да оюндан бүт нерсесин уттуруп жиберип, ошол атасынын шаар четиндеги үйүн коюп салды оюнга. Бул кадамга кантип барып жатканын өзү да билген жок. Анткени Илим хан тарабынан атайын берилген баңгизаттын таасиринде болчу. Көз алдында күн сайын наркоманга айланып бара жаткан Илимди көрүүгө сезимдин күчү жетпей баратты. Ал Илимди чындап эле жактырып калган болчу. Балким токтоторсуз, деди үнүн кекерилүү чыгып ханга. Эмне? Хан түшүнбөгөндөй кайра кызга суроолуу карады. Сиздин Илимдин үй бүлөсүндө кандай өчүңүз бар билбедим. Бирок алар кылган үчүн Илим жооп бербеши керек. Эй, сен эмне деп келжиреп атасың? Илим болду, адам болбойт. Биз аны эң күчтүү делген чөпкө отургузуп койгонбуз. Керек болсо тамырында аккан канына чейин ууланып бүттү. Ал эми ал чөпсүз жашай албайт. Илимди кое бериңиз, мен өзүм карай аламын. Дарылап аламын, болгону азыр кое бериңиз. Илимди кое берем. Бирок сени ким кое берип жатат, сулуу? Сенин али менин алдымда кызматың бүтө элек. Же мендеги сүрөттөрүң эсиңден чыгып кеттиби я? Деген хан кызга жакын келип тамагынан кармап муунтуп кирди. Билип кой, сенин жаның мен үчүн чымынчалык, жок кылып салам тигиге кошуп. Кызга аба жетпей кызарып баштаганда кое берди. Тамагын кармалап жерге кулаган кыз: сенин да жазаңды бере турган адам табылар, каргыш алсын сени дегенге араң жарады какап. Самара болжошкон жерде күтүп турду. Жигити кечиккенден кечиге берди. Айланага караңгы түшүп калганда гана алдына терезелери караңгылатылган унаа келип токтоду. Самара сизби? Айдоочу терезени түшүрүп үн катты. Ооба, деди аялдын көздөрү алайып. Мени Тимур жиберди дегенде гана Самаранын жүрөгү ылдыйлай түштү бир аз. Ооба, унаа жиберем деген өзү эмне өчүк? Деди унаанын арткы орундугуна отуруп жатып. Аэропортто билбедим. Телефон өчүк болсо керек деп койду. Айдоочу артта отурган аялды күзгүдөн карап. Ошондой эле болсун деген Самара жүрөгү бир аз тынчтанганы менен ичин жеген бир туйгудан арыла албай жатты. Ал күйөөсү Азизге эч нерсе дебей, жада калса 2 ооз сөз жазып коюп кетип калган үчүн өзүн ыңгайсыз сезип жатат деп түшүндү. Коштошууга акыркы сөзүн жазууга жакшы эле белгиленип, белсенип отурганы менен күйөөсүнө айта турган ылайыктуу сөз таба албай койду. Актай баракай эмне деп жазаарын билбей көпкө отуруп, акыры бир да сөз жаза албай үйдөн чыгып кетти го.
Баягы ичиндеги ага таарынып, капа болгон, ызаланган, буркан-шаркан түшкөн сезими кайдадыр жоголуп кеткендей, ичинен камдап койгон көп сөздүн бирин да баракка түшүрө албады. Үндөбөй эле кетти. Унаанын терезесинен сыртты карап, өз ойлору менен алек болуп бара жатып, канча жүрүп кайда келгенин да аңдабай калыптыр. Унаа токтоп калганда селт этти. Жеттикпи деди айдоочуга карап. Азыр деген айдоочу да андан башка сөз сүйлөгөн жок. Терезеден сыртты карап аңдай албай жатты Самара. Анткени айлана караңгы болчу. Бир убакта алдыдан жарык чыкканда карады. Аэропортко эмес, бир үйдүн короосуна кирип бара жатышыптыр. Биз кайда келдик дейди аял. Коркконунан жүрөгү бир нерсени сезгендей, колундагы сумкасын мыжыга кармап. Айдоочу да үн катпастан унааны токтотуп түшүп кетти. Бир убакта унаанын эшиги ачылып, эки жигит Самараны колдон тартты. Силер кимсиңер? Тийбегиле мага, кое бер, деп жатты жулкуна. Эки кароосунан кармап бараткан эки жигит Самараны укпагандай баратышат. Кудум, жаны жок роботтордой. Ээн бөлмөгө алып киргенде Самараны Хан тосуп алды. Аял киргенде эле мыжыга кармап турган сумкасын көрдү Хан. Жигиттерге башын жаңсап койду эле эки жигит аялдын колундагы сумканы жулуп алышты. Тийбе, менин сумкам. Мен милицияга кабар берем, тоноочулар, деген Самара чыңырып Хандын жигиттерине жармашты. Оюнда өзүндө акча бар экенин билип калган шылуундар деп ойлоду аял. Тур мындай, деген Хан Самараны бери жулкуп тартты. Үнүңдү чыгарсаң атып салам. Чөнтөгүнөн тапанча алып чыгып, аялдын маңдайына такады. Эки жигит сумканы аңтарып, эң төмөн жагында кийимдерге оролуп жаткан дипломатты суруп чыгышты. Оппа, деген Хан дипломатты колуна алып ичин ачты. Катар тизилген доолар. Таптым, таптым, деген Хан каткыра кыйкырып, акчаларды жыттап жатты. Самара коркконунан эч нерсе түшүнбөй көздөрүн алайтып турду. Дипломатты жаап, бери бурулган Хан Самарага сүйлөдү. Эми бул акчалар кантип силердин колуңарга түшүп калганын айтып бересиң, деди жагымсыз жылмая. Ошондо да Самарага мунун баары түш сыяктуу сезилип жатты. Өзүнүн жаш көңүлдөшүнөн үмүтүн үзө албай, кудум азыр ал келип куткарып кетчүдөй сезилип аны күтүп жатты. Мен билбейм. Хан Самараны чаап жиберди. Билбесең бул акчаны көтөрүп үйдөн качмак эмессиң. Жаш көңүлдөшүңдүн сөздөрүнө алданып, бир мүнөттүк кумар үчүн ак никелүү жарыңды чанып кеттиңби? Самара ыйлап жатты. Ошондо гана баары атайын жасалган тузак экенин түшүнүп жетти. Хандын коркунучтуу жертөлөсүндө не деген кыйноолорду көргөн жок аял. Колунан келишинче Азизди сактап калгысы келип чыдады. Бирок Хандын адам чыдагыс кыйноолоруна бул да туруштук бере албады. Баарын айтып берди. Мына кандай жол менен жоголду бул акчалар. Мен күнөөсүз канча адамды өлтүрдүм. Көрсө сенин милиция күйөөң уурдай качыптыр да, Анан апакай болуп, эч нерсе билбеген адамдай шаарга которулуп келип иштеп жаткан го. Ошондо Нейлага жардам бергенде ал тирүү болмок. Жок, акча көзүнө сонун көрүндү. Силер бирөөнүн өмүрүнөн жаралган акчага байып, чардап жашап жатасыңарбы? Хан Самараны дагы чапты. Анан дагы токтоосуз сабады аялды. Өзүн кармай албай, анын үстүнө дозада болгон үчүн аял жалынып жалбарып, жан соогала онтоп жатканын көрүп, рахаттанаган сайын уруп жатты. Самаранын көздөрү тумандап, ичи ысып жатканын сезди. Хандын алгачкы тийген муштумдары жанын сыздатып, оорутуп жаткан болсо, эми эч кандай ооруну сезбей жатты. Өзүнө тийип жаткан муштумдун былчылдап чыккан үнүн гана угуп жатты. Караңгы бөлмөдө жатса да, көк асманды көргүсү келип, акыркы жолу көздөрүн ачкан аял оор онтоп алды да, шылк эте, мойну бир жака шылкыйды. Илим баарын уткурду, коюлган үйүн, баарын. Көздөрү кызара өзүн карап турган жигиттерди тиктеп турду. Үйгө барып документтерди алып кел, деди бирөөсү буйрук бере. Илим өзүндө эмес болчу. Эки жагынан жетелеген балдарга кошулуп чыгып кетти. Үйүнө келип, атасынын жумуш бөлмөсүн аңтара чачып, документ издеп жатты. Андан таппай, атасы менен апасы уктоочу бөлмөгө кирди. Азиз жумуштан чарчап келгенге көзү илинип кеткен экен. Тарактаган үндү угуп ойгонуп кетти.
Самара деп ойлогон уулу Илимди көрүп чочуп кетти. Сен эмне жүрөсүң бул жакта? Уулум эмне болду деди үрпөйө уулуна жакындап. Ата, менден эч нерсе сураба азыр. Мага документтериңди бер, кетем. Кайра алып келем ата. Эмне, кайсы документ? Үйдүн, шаардын четиндеги үйдүн. Чулдурап сүйлөгөн уулун бери тартып өзүнө каратты Азиз. Илим. Көздөрүнүн ичи кызарып, аңтарылып турган уулун көрүп коркуп кетти. Андан ичимдикке кошулуп дагы башка нерсенин да жыты келип жаткан. Сен эмне ичтиңби уулум? Ата, кое берчи. Мага үйдү бер, болбосо акча бер. Ата, алар мени өлтүрүп кетет алып барбасам. Азизди карап да койбостон кайра бардык нерсени чачып, өзү менен өзү сүйлөшүп жаткан уулун көрүп, Азиз өзүн бир азга жоготуп койду. Качан уулу мындай абалга жетти? Кантип ушуга жеткенге чейин байкабай жүрдү? Көп эмес, жакында эле экөө отуруп сүйлөшүштү эле го. Анан качан? Ата деген Илимдин үнү селт эттирди. Унааңдын ачкычын берчи деди титиреп. Колунда кагаздар. Сыягы үйдүн документтерин тапкан окшойт. Кайда барасың? Ата, берчи. Эч кайда барбайсың деген Азиз уулун сүйрөп өз бөлмөсүнө алып барып сыртынан кулпулап камап салды. Ичинде болсо Илим бакырып, бүт баарын астын үстүн кылып талкалап жатты. Самарада ушундай убакта кайда жүрөт деген Азиз телефонун алып аялына чалды эле өчүрүлгөн экен. Дагы түнү менен достору менен жүргөн окшойт ичип. Саатты караса Айчырак менен Аят келер убактан көп эле өтүп кетиптир. Кызына чалды. Бул да өчүрүлгөн. Буларга эмне болгон деги? Деп сүйлөнүп жатканда эшик коңгуроосу басылды. Каалганы ачып, Аят өзү көздөрүн жалдыратып турганын көрдү. Аят, эжең жокпу? Бала башын чайкады. Кайда, өзүң келдиңби? Аят башын ийкеди. Барган жокпуз ага. Ушул убакта Азиздин жүрөгү кабынан чыгып кеткиче согуп жатты. Дароо телефонун алып, кошо иштеген кесиптешине чалды. Айчырак жок, издегиле. Камерадан баштагыла жолдогу. Кое турчу, келип калар деген кесиптешинин сөзүн уккан да жок. Жүрөгүм сезип жатат. Кызым тынч эмес. Азыр мен барып калам деп телефонду кое салды Азиз. Эмне болду? Деди түнкү нөөмөттө турган кесиптеши түн жарымында кирип келген Азиздин кебетесин көрүп. Чалдыңбы балдарга? Мына кызымдын сүрөттү. Маалыматты шаардын чеке райондордун бөлүмдөрүнө жибер. Азиз аны укпай эле сүйлөп жатты. Азиз деген кесиптеши Азизди колдон тартып өзүнө бурду. Көздөрү коркуудан алайып турган Азизди көрүп таң калды. Аны эч качан мындай көрбөгөн эле. Жок, анын көздөрүндөгү коркуу өзү үчүн эмес болчу. Бул коркуу ушул бойдон кызын такыр көрбөй калчудай болгон атанын коркуусу эле. Качантан бери жок. Бүгүн үйгө келбеди, телефон өчүк. Кое турчу, балким бир жерде кармалып калгандыр. Курбулар менен жүргөндүр. Таңга чейин күт. Эмне кыласың дароо издөөгө берип? Кыз бала болсо, атына жаман так түшүп калат Азиз. Жок, деди башын чайкап Азиз. Кызым ушул күнгө чейин мага айтпай эч жака кеткен эмес. Дайынын билдирбей жоголгон эмес. Телефонду өчүрбөйт болчу. Менин кызым түнү курбулары менен ойнобойт. Анан кызым Аятты алганы сөзсүз барат эле. Аятты алганы да барган жок. Азиз ыйламсырап жиберди. Жүрөгү алдан эден кооптонгондой тынч эмес. Чын эле Айчырак мындай дайынсыз болуп такыр кеткен эмес. Жакшы болот баары, деди кесиптеши Азиздин желкесинен таптап. Экөө бүт нөөмөт бөлүмдөрүнө кабар беришти. Жол кайгуул кызматына да кабарлашты. Алгач эле ооруканалардан сурамжылоону башташты. Түнү менен кирпик какпай Азиз кызын издеп жатты. Шаардын ар бир бурчундагы кай жерде камера болсо бүт баарын каратууга тапшырма берилди. Аялыңа чалбаптырбы? Самарада өчүк деген Азиз бурк этти. Анда эмне мынча чаң көтөрүп жатасың? Деген жанагы кесиптеши санын чаап алды. Апасы менен жүргөндүр. Же балким апасын айткандыр. Самара достору менен жүрсө керек. Ал мунун биринчи жолкусу эмес. Ал эми Айчырак болсо апасы менен эмес экени анык, деди Азиз көңүлсүз. Самарадан көңүлү качан эле муздай түшкөн экен. Негедир анын жок болуп жатканына көнүп калгангабы, андан анча деле кыжаалат болбой жатты.
Азиз муну карачы деген дагы бир кесиптеши чакан флешка көтөрүп келип компьютерге улады. Анда кызы Айчырак жолдун четинде баратканда белгисиз кара унаага келип, андан түшкөн 3-4 жигит Айчырактын жолун тороп, унаага күч колдонуп салып кетишиптир. Айттым го, деди столду бир муштаган Азиз бакыра. Бир нерсе болгону анык дегем. Кайдан алдың муну, деди жанындагы кесиптешине. Магазиндин жол тараптагы видео байкоосу экен. Бул жол менен Айчырак күндө өтөт турбайбы? Ооба, инисин мектептен алат. Унаанын номерин карачы. Номери жашырылган экен. Деген Азиз дубалды 2-3 жолу муштап жиберди. Балким үйүңө барып турсаң кулчулукка келишер. Кызың бой жетип калган го. Астыртан ашык болгон бирөөдүр, ала качкандыр. Жөнөкөй ала качууга окшоп турабы сага? Бул эмне, шылдыңдап жатасыңбы? Жок. Азиз жанындагы шеригин жакадан алып экөө уруша кетишти. Азиз, сен бул ишке аралашпай тур, деди жетекчиси өз бөлмөсүнө чакыртып. Кантип? Менин кызым жок, түшүнүп жатасызбы? Кызым. Ошол үчүн да сени четтетүүгө мажбурмун бул иштен. Кызуу кандуулук алдырып жатасың. Убактылуу кызматтык эргүүгө чык, биздин ишке тоскоол болбо, деди жетекчиси буйрук бере. Ишке? Кайсы ишке? Силер иштеп жатасыңарбы? Силер кыймылдагыча канча кыз жоголду? Аны өз кызың жоголгондо сездиңби? Билсең, колумда оңдогон арыз жатат, сага окшоп кызын жоготкон аталардын. Үйүңө бар, же болбосо тоскоол болбо. Азиз эшикти тарс эттире жаап чыгып кетти. Бөлмөсүнө барып эле Самарага чалды, дагы эле үчүк. Бул да жоголуп калат мындайда. Кызы Айчырактын сүрөттөрү медиаларга да берилип, издөө иштери башталды. Айчырак көзүн ачып, башынын ооруганына чыдай албай кайра жумуп жиберди. Бир аз туруп кайра ачып, эки жагын таң кала карап жатты. Өзүнө тааныш эмес бул жайга кантип келип калганын эстей да албайт. Кенен, күңүрт тарткан бөлмө. Мамыктай жумшак уктоочу керебетте жатыптыр өзү. Бөлмөнүн ичи аябай мыкты табит менен кооздолуп, жасалгаланганы көрүнүп турат. Айчырак бир аз башын көтөрүп, маңдайында дубал менен бир болуп турган өзүнүн портрет сүрөтүнө көзү түштү. Коркуп кетти кыз. Ким бар, деп кыйкырган кыз каалганын жанына келип тартты эле, ачылган жок. Ары жакта стол үстүндө тамак, жер жемиш, суусундук бар экен. Жуунуучу бөлмө, ажаткана баары бар экен бул чакан жайда. Кызык, мен кай жактамын, деп алды өзүнчө. Каалганы тарткылап ургулап жатты. Жымжырт, эч кандай жооп жок. Илим өзүн өзү ургулап жинди болуп жатканда бөлмөсүнүн эшиги такылдады. Апа, Айчырак, ачкыла эшикти, деген Илим кыйкырып жатты. Илим, деген кыздын назик үнү угулду. Сезим, сези ач. Илим сезимдүү добушунан дароо тааныды. Азыр, деген кыз ашкана тарапка чуркады. Илимге такыр байланышка чыга албай, акыры үйүнө издеп келген болчу. Эшиктен аят тосуп алып, кыздын колунан жетелеп үйгө алып кирген. Ашканадан бычакты алып кайра жогоруга көтөрүлдү. Өзүнөн көзүн албай бакырайган көк көздөрүн жалдыратып турган балакайды көрүп башынан сылап койду. Негедир көздөрү абдан тааныш көрүндү. Сен коркпо, деди жылмая. Эшикти бычак менен ачты. Эшик ачылаар менен Илим сезимди келип кучактап калды. Сезим, менин сезимим. Эмне болду, Илим? Үйдөгүлөр кайда? Эч ким жок бекен, деди Илим алаңдап. Жок, иниң бар экен. Ошол алып кирди мени. Анда жүр батыраак. Үйдүн кагаздарын алып кетиш керек. Кечээ атам мени камап кеткен. Үйдүн кагаздарын бер десем да көнбөй. Эмне кыласың аны, деди Сезим. Кечээ оюндан чоң сумма, ага кошу унаамды туруп жибергем. Үйдү коюп кайра ошолорду кайрып алышым керек. Сези, анан жанагы дарыдан берчи, болбой баратам. Илимдин колдору, денеси калтырап чыкты. Илим, ал жака башка барбайсың. Уттурган нерсеңди эми кайра ала албайсың. Андан көрө өз жаныңды ойло. Хан эми сени тирүү койбойт. Эмне кылам, деди Илим. Качып кетебиз. Мен сени алып кетем, өзүм дарылаймын. Болгону сен чыдамкай бол, Илим. Сезим Илимдин жүзүн өзүнө каратып алып сүйлөп жатты. Сезим, мага дары берчи. Илим жалдырап жиберди кызга. Чын өлгөнү калдым. Азыр муну ич, жеңилдейсиң. Бир аз жардам берет. Өлкөдөн чыгып алсак, сени клиникага жаткырам. Сезим бул сөздөрдү өзүнчө сүйлөп жатты. Анткени Илим укканы менен баары бир түшүнбөйт болчу. Анын оюнун баары азыр өзү кабыл алып үйрөнүп калган чөптө. Паспортуң бар,
1-2 кийимдериңди алабыз, жүр кеттик. Сезим илимди колдон жетелеп 1-кабатка түштү. Ашкана тараптан буларды карап турган Аятты көрдү кыз. Жанына акырын келип тизелеп отурду. Атаң келсе, байкем дарыланганы кетти эже менен дегине. Бала башын ийкеди. Сезим илимди жетелеп эски унаасына салып алып кетти. Батыраак эле өлкөдөн чыгып алсак экен деп жатты. Жанында бир жака шылкыя дарынын күчү менен уктап бараткан илимди карап. 2 күн өттү арадан. Айчырактын такырдайыны билинген жок. Азиз бул аралыкта үйүнө да барбай, баарын унутуп кызын издөөгө алган болчу. Бүгүн гана үйүнө келди. Эшиктен эле Аят тосуп алды, көздөрүн жалдыратып. Ошондо гана үйдөгүлөр эмне болду деген ой келди өзүнө. Апаң келдиби деди Аятка. Бала башын чайкады. Келген жокпу, илим кайда? Деген Азиз 2-кабатка көтөрүлүп уулунун бөлмөсү чачылып жатканын көрдү. Байкемди эже келип дарылаткан алып кетти деген жазууну сунду Аят Азизге. Кайсы эжең? Тааныйсыңбы? Аят кайра эле башын чайкайт. Азиз дароо телефонун алып жумушуна чалды. Алло, Илим менен Самара да жоголду. Аларды да издөөгө бергиле деди да, чачылган бөлмөнүн ортосундагы отургучка шалак эте отура кетти. Азиз жашоосунун быт-чыты чыгып кеткендей болду. Баары аралашып, бүт нерсе өз ордун жоготуп жибергендей. Бир кездери бапыраган бактылуу үй бүлөсү ар тарапка чачырап кетти. Мына ушул нерселер аз гана убакыттын ичинде болуп өттү. Тагыраагы баары ошол акчалар колуна тийгенден башталды. Акчалуу болсо эле бактылуу болуп кетчүдөй, бүт кемтиги бүтөлүп калчудай сезилген экен. Бирок ошол чоң акчанын чоңдой азабы, түйшүгү да бар экенин такыр ойлоп. Азиз ойлорунан селт эттире чочуткан эшиктин коңгуроосу болду. Айчырак деди шашыла. Эшикти ачкан Азиз өзүн карап турган Эдил менен беттеше түштү. Саламатсызбы деди, бейтааныш адам сылык. Саламатчылык, келгиле. Мен Айчыракты издеп келгем деди Эдил оңтойсуздана. Дайыны жок деген Азиз бурк этти. Жада калса сен кимсиң кызыма деп да сураган жок. Канча күндөн бери санаа тартып жүдөп карый түштү. Эдил болсо Айчырактан дайым болбой, кийин бүт жакты издөөгө берилген кыздын сүрөттөрүн көрүп, акыры үйүнө келген болчу. Аркы бөлмөдөн эшикке жөлөнүп карап турган Аятты көрүп колун жаңсады Эдил. Аят да чуркап келип Эдилди кучактап алды. Алардын кучакташып турганын көргөн Азиз таң кала тиктеп калды. Мен Айчырак менен көптөн бери тааныш элем, деди Эдил акырын баланы колунан бошотуп. Аятты мектептен чогуу алат элек. Чогуу? Азиз Эдилдин сөзүн кайталап койду. Мен сизден бир нерсе жөнүндө сурасам болобу? Болот. Азиз кайдыгер гана башын ийкеди. Аят өзүңүздүн уулуңузбу? Эдил жанында турган баланын башын сылап жатып сурады. Азиз шылкыйта жерге салып турган башын көтөрүп алып, бирде Эдилди, бирде Аятты тиктеп көпкө турду. Өз уулумдан да артык деди. Нейланын уулу? Азиз бир кашын көтөрө калып калды. Чынбы? Ооба, ал аял биздин райондо автокырсык болгон. Мен баланы ооруканага түшкөндө көргөм. Кийин балдар үйүнө которулганда да келип карап жүргөм. Кийин үй бүлө менен кеңешип асырап алууну туура көрдүк. Азиз кыска гана жооп берди. Уулум деген Эдил тизелеп отура калып, жанында турган баланы кучактап алды. Мен сезгем, жүрөгүм менен сезгем сен уулум экениңди. Эдил Аятты өөп жатып сүйлөнө берди. Сен кимсиң? Азиз Эдилди желкеден алып дубалга такады. Токтой туруңуз, мен азыр баарын айтып берем. Эдил өз баянын кыскача айтып берди. Азизди унчукпастан угуп отурду. Бирок азыр кандай болгон күндө да бала менин атымда. Алгач мен кызымды табайын, анан калганын сүйлөшөбүз, деген Азиз Эдилди эшик оозуна чейин узатып келди. Ошол маалда Азиздин телефонуна жумуштан чалуу келип калды. Алло, угуп жатам. Азыр барып калам деген Азиз шашыла күрүмөсүн алып Аятты жетелеп жөнөдү. Баланы мага калтырып кетсеңиз, менин үйүмдө коопсуз болот. Сизге сөз берем, качып кетпейм, деди Эдил жалооруп. Азиз бирде Эдилди, бирде Аятты карап, уулунун саамайынан жыттады. Сен байкең менен болуп тур, мен эжеңди алып анан сени алып кетем, деди Аятты кучактап. Бала да башын ийкеп кала берди. Азиз жумушуна келгенде шериктери аны күтүп отурушкан. Эмне кабар бар, деди шашыла. Муну кара, жанагы дүкөндөн алынган мурунку камералар.
Айчырак ал жерден ар күн өтөт. Бул унаа күндө Айчырактын артынан түшкөн экен. Текшерттиңерби, унаа кимге таандык экен, деди Азиз. Ооба, Ариет Бейшеналиев, баягы ишкердин уулуна катталыптыр. Бирок ал өлүп кеткен да, деди Азиздин кесиптеши жаагын сылап ойлуу. Ариет Нейланын күйөөсү. Азиз өзүнчө күбүрөнө берди. Аялы, ал ооба, аялы кийин турмушка чыгып кеткен дешкен. Кийин андан эч кандай дарек жок. Ариет атасынын өлүмүнөн кийин Баңгизатка, кумар оюндарына берилип, бүт мал мүлкүн оюнга коюп салган дешет. Балким ошондо бул унаасынды уттуруп жиберген. Балким. Азиздин башы зыңылдап ооруп чыкты. Балким Эдил билет, деп ойлоду. Дароо кайра унаасына минип, Эдил өзүнө берген дарек боюнча анын үйүнө келди. Шаардагы элиталуу салынган көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашайт экен. Кириңиз. Эдил Азизди босогодон сылык тосуп алды. Сен байкең Ариеттин кумар ойнорун билчү белең, деди Азиз. Ооба, билет болчумун. Кимдер менен ойнорунчу? Жок, эмнеге сурап жатасыз? Айчыракты ошол адамдар уурдап кетиши мүмкүн. Биздеги далилдер боюнча кызымды күндө дал Ариеттин атына катталган унаа күзөтүп жүргөн. Ал адамдарга Айчырактын эмне кереги бар эле? Деди Эдил түшүнбөй. Билбейм, ошону мен да түшүнбөй жатам. Менин үй бүлөмдү кимдин мынча кеги бар эле? Кызым, аялым, уулум жок. Сенин оюңча мунун баары дал келүү эмес да, чынбы? Атайын уюштурулган эле кылмыш. Экөөнүн сүйлөшүп жаткан сөздөрүн аркы бөлмөнүн бурчунан тиктеп турган Аяттын оозуна бир сөз келип сүйлөй албай турду. Хан, алар чек арага жакындап калышты, деди телефондо Сезим менен Илимдин артынан түшкөн жигиттери Ханга чалып. Ошол жерден экөөнү тең жок кылгыла. Мындан ары алардын мага кереги жок, деди да коюп салды телефонду. Сезим улам артын карап, унааны башкарып бара жатты. Артынан бирөө түшкөнүн сезди. Аларды алаксытуу максатында унааны такыр башка тарапка буруп жиберди. Алардын жазгырып, дароо милицияга чалып кабар берди. Өзү болсо Казакстанга чектеш эч ким жок аймакка карап айдап баратты унааны. Жетишти чек арага. Ушул чоң дарыяны кечип өтүшсө, ары жагы Казакстан. Аз калды, чыдап кой жаным. Сезим Илимди жөлөп унаадан түшүрүп жатып сүйлөдү. Мына эми сууга жеткенде арттан унаанын жарыгы жанды. Мындай суукта сууга түшүү бир аз кооптуу, деди Хандын жигиттеринин бирөөсү. Эмне ушинтип оңой эле качып кетем дедиңерби? Тиги жигит жакын келип Илимди ичке өзөртүрдү. Ансыз да алы жок турган жигит окшуп жиберип жерге жатып калды. Тийбегиле Айбан, тийбегиле, деген кыз чыркырап Илимге жармаша калды. Жигит кызды каруудан алып тургуза өзүнө каратты. Хандан жөн гана качып кетүү мүмкүн эмес. Муну өтө жакшы билесиң. Ээрчип качканың ушул акмак болдубу? Кое бер. Мунуң билеби сенин ким экениңди, деген жигит ары жакта ичин кармап жаткан Илимди тургузду. Мына кыз сени алып качып бараткан. Ушул кыз Хандын адамы. Анын керек болсо бир убактар оң колу да болуп жүргөн. Илим, деди кыз ыйлап жатып. Сезим, Сези. Илимдин оозуна башка сөз келген жок. Жок, бул Сезим эмес, бул Алина. Муну Хан атайын сени тузакка түшүрүү үчүн жиберген. Билесиңби эмнеге? Сенин атаңдын таап алган байлыгын кайтарып алуу үчүн. Токтот, болду. Бул эч нерсени билбейт. Мунун күнөөсү жок, деген кыз кыйкырып жатты. Эмне байлык? Кайсы Алина? Илим дагы эле эч нерсеге акылы жетпей турду. Анткени азыркы уккандын, көргөндүн баары өзүнө түш сыяктуу сезилип жаткан. Турчу мындай, деген жигит Илимди итерип жиберди да ага тапанча такады. Ошол убакта Сезим өзүн кармап турган жигиттердин колунан бошонуп келип, Илимдин үстүнө жыгылды. Тарс эткен үн айлананы каптады. Жок, Илим алдында өзүн тосуп көкүрөгү канга боелуп жаткан кызды кучактап бакырып жиберди. Эми гана Илимди атайын дегенде ары жактан чек арачылар жана милиция кызматкерлери асманга ок чыгара келип калышты. Шашылган жигит Илимге да ок чыгарууга жетишти. Илимдин көз алды тумандап, алдында жаткан кызды карады. Бир тамчы жаш кулаган бойдон көздөрүн ачып жатат. Илим кызды бекем кучактап көздөрүн жумду. Айланасында тарс-турс эте чыккан үндөр жаңырып барып угулбай калды. Азиздин түшүнө дагы ошол аял кирди. Ал Азизди улам өзүнө чакырып, эски тамды көрсөтүп жатат. Азиз болсо баш айланып калгандай дендары отура берди. Атоо деген үндөн селт этти.
Көзүн ачса жанында Аят турган экен. Аят деди таң кала. Атоо деген бала шыбырап сүйлөп жатты. Кудайга шүгүр деген Азиз уулун кучактап алды. Кече түнү Эдил менен сүйлөшүп отуруп уктап кетишкен экен. Мен эжемдин кайда экенин билем деди бала. Кайда, көрсөтөсүңбү? Тайнемдин үйүнө апам бекиткен диск бар деди бала дагы эле шыбырап. Мага бир нерсе болсо милицияга бергин деген апам. Аятты унаага салган Азиз менен Эдил ал айткан дарек боюнча түн ката бара жатышты. Дал ошол кырсык болгон жолдон өтүштү. Азиздин жүрөгү оп-коолжуп кетти. Кудум ошол түндөй бүгүнтүн өзгөчө сүрдүү, коркунучтуу. Апам экөөбүз бул жерге кулаганбыз деди бала, колу менен жолдун боюн көрсөтүп. Азиз баланы күнөөлүү карап коюп унчукпай бара берди. Ошол кырсык болгон жолдон бир аз өткөндө Нейланын элеси жарк этип көрүнүп жок болду. Азиз унааны башкара албай кетти. Жолдон чыгып кете жаздап барып токтоду. Жакшысызбы деди интиккен Азизди далдан таптаган Эдил. Жакшы. Мен рулга отурайын. Макул. Азиз арткы орундукка жылды. Эдил унааны айдап Нейланын чоң энеси жашаган айылга бара жатышты. Апамды сиз да көрдүңүзбү? Деди Аят бир убакта Азиздин колун кармап. Эмне деп Азиз чочуп кетти. Мен да көрдүм апамды, бирок мен коркпойм, сиз да коркпоңуз. Апам аябай жакшы, тийишпейт. Мен үйдө жалгыз калганымда, уктаганымда күндө апам келип кетет деген бала терезе жакты карап өзүнчө сүйлөп бара жатты. Азиздин дене боюн калтырак басып чыкты. Ушул үй деди Эдил, эски короонун алдына келип токтоп. Унаадан секирип түшкөн Аяттын артынан экөө бара жатышты. Караңгы, эски үйгө кирип төр жактагы бөлмөгө түштү. Тура бергенден чирип баштаган жууркандар жыйылган сандыкты көрсөттү Аят. Азиз менен Эдил экөөлөп сандыктын үстүн бошотуп ичин ачышты. Тоолгон кагаз документтерге кошулуп, дагы көп дисктерди таап чыгышты. Булар эмне деди Эдил. Ушуну милицияга бериш керек, эжем да ошол жакта деди Аят. Биз буларды ушул жака жашырып кайра кайтып жатканыбызда жолдо машинабыз оодарылып кеткен деген бала улутунуп алды. Кайра артка кайтышты. Жол бою Азиз дисктерде эмнелер бар экенин ойлоп бара жатты. Алар шаарга жеткенде таң атып калган эле. Уктап калган Аятты көтөрүп керебетке жаткырды да Азиз Эдил жандырган ноутбуктун алдына келип жанаша отурду. Дискте жүрөк үшүнө алган окуялар бар болчу. Азиздин көздөрү чыгып кетейин деди. Хан өзүнүн бөлмөсүндө жаш кыздарды түрдүү кыйноолорго салып жаткандыгы тартылган экен. Алардын арасында Нейла да бар. Ар бир кызды кыйнап, сабап жатып рахат алып жатканын көрүштү. Ушунун баарын өзү видеого түшүрүп алып сактайт Хан. Дагы көптөгөн маалыматтарды табышты. Мыйзамсыз баңги-зат, кумар оюндарын ойноткон жайлардын даректерин. Азиз баарын көтөрүп бөлүмгө жөнөдү. Ал жактан ордер кошумча топ менен Хандын особнягына кетишти. Кантип колго түшүп калышат? Ошол чимкириктерди кармап келе алышпадыбы? Колго түшкөн жеринде жок кылгыла. Хан телефонду дубалга чаап жиберди. Илим менен Алинанын артынан түшкөн жигиттери чек арада кармалганын угуп, Хандын мыйзамы ушундай: өз жигиттеринен бирөө кокус кармалса, сөзсүз көзүн тазалап жок кылат. Үстүңкү кабаттан чыккан үндөрдөн чочуп кетти. Кудум атышуу болуп жаткандай. Дароо камераларын карады. Милиция тобу бастырып киргенин көрүп шашып кетти. Түшүнбөй калды. Иттин балдары, сатышыптыр да саткындар деген Хан бакырып жиберди. Ал колго түшкөн жигиттери сатты деп ойлоп жаткан. Астыңкы кабаттагы өзүнө гана таандык бул бөлмөгө эч ким кире албайт деп ойлоду да Нейланын сүрөтүнүн астын басып, ачылган эшик менен ал жака кирип кетти. Чын эле, бул бөлмөгө эч ким кире алмак эмес. Бир гана Азиз менен Эдил кудум алдыда бирөө жол көрсөтүп бара жаткандай арт жактагы гараж менен кирип келишти. Кенен бөлмө. Азиз бул бөлмөнү түшүндө көргөнүн эстеди. Тиги аялдын портрети асылып турат. Нейла деген Эдил келиндин сүрөтүн сылап алды. Азиздин кулагына кызынын ыйлаганы жаңырды. Баягы түшүн кайра эстеди. Нейла ушул сүрөттүн артындагы бөлмөгө кирип кетти эле го. Азиз портреттин алдына келип бир нерсени издеп жатты. Тапты баскычты. Сүрөт жекеге сүрүлүп жылып ачылып, дагы бир эшик көрүндү. Экөө ал эшик менен кирип кудум лабораторияга түшүп калгандай болушту. Жап жарык кенен коридор.
Ал ар кандай бөлмөлөр бар экен. Баягы дискте тартылган видеодогу бөлмөлөр. Хандын кыйноо камералары. Жардам бергиле деген кыздын үнү кулду. Айчырак. Азиз үн чыгып жаткан бөлмөнүн эшигин ачканга аракет кылып жатты. Дал ушул учурда Эдил төркү бөлмөгө кирди да катты. Фантастика киного түшкөндөй сезим болду. Узунунан коюлган айнек идиштерде тоңдурулган кыздардын жансыз денелери, музейге окшош. Төрүндө Нейланын денеси жатат. Музга оролуп кубарган Нейла. Нейла, деди Эдил идишке жакын келип. Сенби деген үндөн артын карады. Өзүн жал-жая жылмайып тиктеп хан турган экен. Мен кимсиң, деди Эдилге тапанча такап. Азат, Ариеттин байкеси. Тигинин байкеси. Эмне издеп келдиң менин үйүмө? Баары үчүн жооп бересиң. Кимге, сагабы? Мыйзамга, элге, мына кыздардын ата-апасына. Мыйзам, кайсы мыйзам? Керек болсо мыйзамың менен бир табак таш аш жеген. Тапыраган адамдардын добушу кулуп жатканда хан тапанча менен Эдилди аткылап жиберди. Азиз кызы Айчыракты көтөрүп жогоруга алып чыгып, тез жардамга тапшырды да жигиттери менен кайра түшүп келишти. Алар киргенде Эдилди хан атып салган болчу. Хан колго түшүрүлдү. Бир канча журналисттик тартуучу топ, милиция жана тез жардам унаалары хандын особнягын каптады. Хандын жер төлөсүнөн көптөгөн кылмыш иштеринин изи чыкты. Жоголгон кыздардын тоңдурулган денелери экспертизага тапшырылып, андан ары өз жакындарына өткөрүлүп берилди. Ханга коюлган айыптар толо болчу. Ага кандай жаза берүүгө, жада калса бийлик акылы жетпей турган жак. Ага акыл эси жайында эмес деген диагноз коюлду. Абакта жаткан хан Азиз менен жолугушууну суранды. Мени каматтың, эмне таптың? Деди Азизге. Адилеттүүлүк. Сенби? Кайсы адилеттүүлүк? Мени ушул жакта калат дейсиңби? Абакта сени кандай тагдыр күтүп жатканын өзүң да билбейсиң, деди Азиз. Ошол уурдай качкан миллион акчаң эмнеге жардам берди? Койнуңда жаткан аялың алдыма алып келип берди ошол акчаны. Мен ошол акча менен баарын сатып алууга күчүм жетет, деди хан. Туура жетет. Бирок чыныгы акча менен. Сендеги акча жасалма болчу. Хан, сен жеңилдиң, деген Азиз бөлмөдөн чыгып кетти. Азиз ошол күндү эстеди. Аялы Самаранын өзгөрүп баратканын көрүп, акчаны жасалма акча менен алмаштырып салган болчу. Кантсе да көп жыл тергөөчү болуп иштеген адамдын мүнөзүн, кандай кадамга бараарын алдын ала билип калган. Кызы Айчырак, уулу Ирим ооруканада. Аятты жетелеп Нейла, Эдил жана Самара катар коюлган мүрзөгө келип Куран түшүрдү да дуа кылды. Азизде эми баары бар. Үй, унаа, анан акча. Эсеп жеткис акча. Бир гана бактылуулук жок. Бир кездерде жупуну жашоодо жашаган күндөрүн сагынды. Аялынын жадырап тосуп алган күлкүсүн сагынды. Эски тамдагы бактылуу күндөрү баа жеткис экенин өтө кеч аңдап жетти Азиз. Адам баласынын жашоосунда байлык негизги мааниге ээ эмес экенин ушул окуялардан кийин жакындарын жоготуп алган соң гана түшүнүп отурат. Ошондо акчага азгырылбаганда баары башкача болмок. Аттең күн батып баратканын күзөтүп отурган дөңчөдөгү эки караан эң бай жана бактысыздар болчу. Урматтуу окурмандарым, дагы бир жашоодон алынып, көркөмдөлүп жазылган баяным соңуна чыкты. Байлык эч качан бакыт болуп бере албасын, баарыбыз аңдап түшүнсөк да, өмүрүбүздүн аягына чейин байлык артынан кууп өтөт экенбиз. Акчанын кулуна айланып, акылга сыйбас иштерди жасап жатабыз. Адам курдоо, сатуу, деги койчу, мыкаачылык менен жасалган иштердин баарынын акыр аягы барып акчага такалат. Бул чыгармадагы окуя балким сиздерге жомок, бирок мындай окуялар ачык айкын көрсөтүлбөгөнү менен биздин чакан өлкөдө болуп жатканы жан кейитет. Биз карапайым адамдар өзүбүзгө ылайык акчанын артынан түшкөнбүз. Ал эми чоңдордун акчасы ал башка экен. Эң негизгиси бакыт бир гана акчада эмес экенин түшүнсөк. Бул чыгармам менен бир аз болсо да сиздерге чындыкты жеткире алсам кубанычтамын. Сиздер менен коштошпойм.
жаңы чыгармалар аркылуу көрүшкөнчө деймин. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө бакыт жана тынчтык ыроолосун. Сиздерди терең урматтап, жалгызым Назик.